Экинчи бөлүм. Камила өзүн алсыз сезип жолдо баратты. Үйгө барганда окуянын айтаарын же айтпасы жөнүндө ойлонду. Айткан күнү деле буга окшош окуялар далай болгон да. Ал ата-энесинин ызасынан муңу менен бөлүштү. Айтып жатып кайрадан жүзүнөн жаштар куюла берди. Ыйлап баратып бала бакчадан берки тааныштарын эстеди. Эртеси күнү Камиланын апасы мектепке сапар тартты. Ал жактан күнөөлүүлөргө өзү жолугуп сурак алды. Завучка чейин барышты. Бирок Азамат менен Керим бардык моюна коюлган айыпты четке кага берди. Айыл жери болуп бирин бири чукул тааныгандыктан Озеки кечирим сурап, балдар күнөөсүн сезишкен жок. Ата-энеси болушуп кеткен күндө да Керим менен Азамат өзүн күнөөлүү эсептебегендиктен Камиланы басмырлоону токтотушпасын айтышты. Сеними шашпа, жалгыз калганда көрсөтөбүз деген сөздөр менен коркута беришти. Бул жана башка нерселерди кийинки чыгарылыштарда билесиздер. Каармандардын аты жөнү өзгөртүлдү. Даярдагандар Айзат Түмөнбаева, Даткайым Орозакунова.